Саламатсыздарбы? 10 класстарга Кыргызстан тарых сабагы. Сабакты тарых мугалими Нурдавлет кызы айперип өтөм. Балдар, экранга жакыныраак келип, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Балдар, жаңы теманы баштаардан мурун таблицанын ичиндеги окуяларды окуп, туура болсо ооба деп, ал эми туура эмес болсо жок деп жооп бергиле. Балдар, таблицанын ичиндегилерди толтуруп бүтсөңөр, анда туура жообуна көңүлүңөрдү бургула. Кыргыздар темир кендерин Энисейдин жээктеринен алышкан. Ооба, туура. Экинчиси, караханит терминин 12-кылымда Григорьев тарабынан киргизилген. Жок, анткени караханит терминин Григорьев 12-кылымда эмес, 19-кылымда киргизген. Кийинкиси, 10-кылымда Каракытайлар Борбор Азиядагы көптөгөн урууларды багындырышып, Түндүк Кытайды жеңип алышкан. Ооба. Акыркысы, 1040-жылы Карахандар мамлекети борборлошкон мамлекет болгон. Жок, анткени Карахандар мамлекети 1040-жылы эки бутакка бөлүнүп кеткен. Азаматсыңар балдар, бүгүнкү жаңы теманы биз Чыңгызхандын "Жасадыңбы, коркпо, корктуңбу, жасаба" деген сөзү менен баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстан Монгол империясынын доорунда Моголистан Амир Темирдин мамлекети. Бүгүнкү сабакта дүйнөнү дөңгөрөткөн Чыңгызхан түзгөн Монгол империясын талкуулайсыңар. Чагатай улусунда түзүлгөн Хайдунун мамлекети тууралуу маалымат аласыңар. Моголистан мамлекети жана Амир Тимурдун жүргүзгөн саясатынын өзгөчөлүгүн анализдейсиңер. Урматтуу окуучулар, Монгол империясы 13-кылымда Чыңгызхан жана анын орун басуучуларынын жортуулдарынын натыйжасында түзүлгөн жана дүйнөлүк тарыхтагы эң чоң аянтты камтыган мамлекет. Дүйнөнү дөңгөрөткөн Монгол империясынын башчысы Чыңгызхан 1155-жылы, кээ бир маалыматтар боюнча 1162-жылы жарык дүйнөгө келген. Колуна кан учтап төрөлгөн ымыркайга атасы Эсүгей Темучин деген ысымды ыйгарган. Темучин 9 жашка келгенде 1164-жылы атасын татарлар уу берип өлтүргөн. Темучин жетим калып, кыйынчылык менен чоңоет. Монгол урусунун башка тайпалар менен болгон согушунда Темучин өзүнүн баатырдыгын көрсөткөн. Акырында ал бүткүл татарларды Найман, Оңгут жана башка бир нече түрк урууларын өзүнө баш ийдирет. 1206-жылы бүткүл монгол феодалдарынын чоң курултайында мамлекетти империя деп өзүнө Чыңгызхан титулун алат. Ошентип 51 жашка келген монголдордун Боржигин уруусунан чыккан акылдуу карды Чыңгызхан кыңк этпей уккан колдоочуларына таянып, күчтүү жана бекем тартиптүү аскер түзө алган. Ал жеринин аймагын кеңейтип, дүйнөлүк тарыхтагы эң чоң аянтты камтыган мамлекет түзгөн. Чыңгызхандын буйругу боюнча бардык монгол уруулары, ошондой эле татарлар да, түрк уруулары да жортуулга чыгууга тийиш болушкан. Чыңгызхандын аскерлери ондуктарга, жүздүктөргө, миңдиктерге жана түмөндөргө бөлүнгөн. Ар бир бөлүктүн башында бийлиги чектелбеген башчысы болгон. Бир жоокердин коркоктугу үчүн бардык ондукту, бир ондук үчүн жүздүктү өлүм жазасына тартышкан. Чыңгызхан жортуулдарында үрөй учурган коркутуу тактикасын колдонгон. 1207-жылы Чыңгызхан Түштүк Сибирь элдерин багындырууга улуу баласы Жуучуну жортуулга жиберет. Ошол кезде Түштүк Сибирди кыргыздар да байырлашкан. Кыргыздар монголдордун күчүн баамдап, ыктыярдуу түрдө баш ийип беришет. 1217-жылы Түштүк Сибирдеги элдердин бири туматтар монголдордун эзүүсүнө каршы көтөрүлүшкөн. Көтөрүлүштү басуу үчүн Чыңгызхан көп сандаган аскерлери менен тажрыйбалуу кол башчы Барагул Ноёнду жиберген. Туматтар жан аябай салгылашкан, бирок күч бирдей болбогондуктан монголдор көтөрүлүштү кансыратып басышкан. Тынчтык узакка созулган эмес. 1218-жылы монголдук салык жыйноочулар кадимки жыйындын үстүнө туматтардын дагы 100 кызын өздөрүнүн феодалдарына берүүнү талап кылышкан. Мындай кемсинткен талап элдин кычырын келтиргенде туматтар кайрадан көтөрүлүп чыгышкан. Чыңгызхан көтөрүлүштү басуу үчүн кыргыздардан аскер талап кылат. Ал эми кыргыздар туматтар менен биргеликте монголдорго каршы көтөрүлүшкөн. Бул көтөрүлүштөн чочулаган Чыңгызхан аны басыш үчүн көп кол менен улуу баласы Жуучуну жиберет. Монголдор аларды талкалашып, мыкаачылык менен жазалашкан. Кыргыздардын көбү кырылып, бир жамааты туткунга айдалып кетет. Бир бөлүгү чытырман токойлорго кире качып, бир бөлүгү душман жеткис аймактарга качып кутулат. Чабылып,
чачылганына карабастан кыргыздар баштан байырлап келген негизги аймактарын сактап калган жана көп жылдар бою монголдордун вассалдары болуп эсептелген. Кыргыздардын жери менен кошо бүткүл Саян Алтай чөлкөмү Жучи хандын ээлигине берилген. Чыңгыз хан басып алган жерлерин 4 уулуна бөлүштүрүп берген. Мурас бөлүштүргөндө Орто Азия жана Борбордук Азия Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайга жана анын урпактарына тиет. Улустун чек арасы чыгышта Иле суусуна, батышта Бухара, Самаркандка чейин жеткен. Тактап айтканда улуска Мавренахр, Жети суу, Кашкар аймагы караган. Чагатайдын ордосу Иле суусунун боюндагы өрөөндө жайгашкан. 1256 жылы хан ордосу Жети суудан Мавренахрга көчүрүлгөн. Чыңгыз хан басып алган жерлерин уулдарына бөлүнүшү монголдордун империясынын кулашына түрткү болгон. Өз ээликтеринде анын уулдары өздөрүн толук кожоюн сезип, Монголиянын улуу ханына баш ийүүнү каалашкан эмес. Улустардын ортосунда так белгиленген чек аранын жоктугу ар кандай талаштарга, чек ара чатактарына, согуштарга алып келген. Ошентип убакыт өткөн сайын улустардан жана алардын бөлүнүп чыккан хандыктардан өз алдынча мамлекеттүүлүктөр түзүлгөн. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. Анын үстүнө империянын ар кайсы уруудан турган калкы да монголдук башкаруучулардын бийлигине каршылык көрсөтүүсү күчөгөн. Монгол феодалдарынын борбордук бийликтен бөлүнүп, өз алдынчалыкка умтулуу кыймылы Орто Азияда өз натыйжасын берди. 1269 жылы Талас суусунун боюнда Угедей жана Чагатай улустарынын биргелешкен курултайында мамлекет түзүлөт. Анын Каракорумдан толук көз каранды эместиги жарыяланат. Мамлекеттин башында анын негиздөөчүсү Угедейдин небереси Хайду хан турган. Хайду хан мамлекетти 1269-1301 жылдары башкарып турган. Өлкөнүн чек арасы Алтайдан Аму дарыяга чейин созулуп, Кыргызстан, Чыгыш Түркстан аймагын камтыган. Хайду мамлекеттин күч-кубаты анын экономикалык саясатына байланыштуу экендигин жакшы түшүнгөн. Ошондуктан ал калктын чарбалык турмушун жакшыртуу, өлкөнүн райондору жана коңшу мамлекеттер менен соода сатык, экономикалык байланыштарды жандандыруу үчүн бир катар маанилүү чараларды көргөн. Монголдук баскынчылар тарабынан кыйратылган шаарлар менен кыштактарды калыбына келтирүүгө көп күч жумшаган. Мисалы, чоң мааниге ээ болгон Тарсакент жана ээн калган Бала Сагын шаарларын көтөрүү иштери жүргүзүлгөн. Бул мезгилде кол өнөрчүлүк өндүрүшү бир кыйла өнүккөн. Акча реформасы да жүргүзүлгөн. Бирдей сапаттагы жана салмактагы күмүш тыйындарын такай пайдалануу тартиби мамлекеттин бүткүл аймагына киргизилген. Ар бир күмүш кенинин ээси тыйын жасай алган. Ал үчүн өзүндөгү күмүштү тыйын жасоочу сарайга өткөрүп, салыктар менен чыгымдар эсептелип алынгандан кийин даяр тыйындарды алган. Экономикалык проблемаларды чечүүдө негизги маселелердин бири катары салык саясаты эсептелген. Салык салуунун жана жыйноонун катуу тартиби киргизилген. Мыйзамды бузгандар катуу жазага тартылышкан. Бир катар мыйзамдар жер айдагандардын укуктарын коргогон. Көчмөндөргө айдоо жерлерине өздөрүнүн малын жаюуга тыюу салынган. Бул талапты аткарбагандар чоң айып төлөөгө тийиш болгон. Хайду хан өлкөнүн экономикалык ийгиликтерин сакташ үчүн баскынчылык согуштардан алыс болгонго аракет кылган. Бирок баскынчыларга каршы чечкиндүү күрөшкөн, дипломатиялык иштерди мыкты жүргүзгөн, душмандын тылында сепараттык кыймылдарды колдогон. Чыңгыз хандын Чагатай улусундагы тукумдары 1340 жылы карама-каршы болгон батыш жана чыгыш болуп эки топко бөлүнүп кетишкен. Күйүк, Барак жана башка монгол башчылары мурдагыдай эле ата-бабаларынын монголдук турмушун жакташкан. Алардын негизги маселеси согуштук жол менен өздөрүнүн экономикалык кызыкчылыгын камсыз кылууну көздөшкөн. Буларга экинчи топ каршы болушкан. Экинчи топ биз талап-тоноо менен киреше топтой албайбыз деп, борборлошкон хандык түзүп, айыл чарбасын, кол өнөрчүлүктү, шаарларда соода сатыкты өндүрүш керектешип, талап-тоноого каршы болушкан. Ошентип, эки тенденция күчөп отуруп, Моголистан мамлекетинин бөлүнүп чыгышына алып келген. Жыйынтыгында Чагатай улусунун чыгыш аймагы Моголистан деп атала баштаган. Ал эми Чагатай улусу деп Мавренахр аймагы гана аталып калган. Моголстанда же Моголдор өлкөсүндө түрктөшүп кеткен монголдор жашашкан. Моголистан мамлекети чыгышта Баркөлдөн баштап, батышта Сыр дарыяга чейинки аймакты ээлеген. Анын түндүк чек арасы Балхаш көлү, түштүктө Чыгыш Түркстан болгон.
Моголистан мамлекетинин саясий турмушунда бардык ролду Дуглат уруусунун ири феодалдары ойношкон. Алар Чыгыш Түркстанды, Фергананын бир бөлүгүн, Алайды, Ысык көлгө чейин бүткүл Борбордук теңир тоону камтыган кеңири жана бай Чыгыш Түркстан аймагына ээлешкен. Уруунун эң күчтүү феодалы Пулатчы болгон. Борбору Ак Суу шаарында жайгашкан. Талас чүй өрөөндөрү Ысык көл жана алардан түндүктөгү Балхашка чейинки аймак, чыгышта Иртышка чейин Эмир Пулатчынын кичүү бир тууганы Камараддинге караган. Пулатчы Чыңгыз хандын тукумунан болбогондуктан хандын тактысына олтура алган эмес. Ошон үчүн жашы толо элек Чыңгызит Тоглук Темирди таап 1348-жылы хандыкка көтөрүп, аны аты менен башкарууну чечкен. Өзү хандын алдындагы жогорку бийлик болгон Улусбек деген кызматты ээлеп, аны мурастаган. Моголстандын биринчи ханы Тоглук Тимур мамлекеттик ишке шыктуу чыккан. Ал көчмөн элдер менен тил табыша алган. 1354-жылы өзү ислам динин кабыл алып, аны мамлекеттик динге айланткан. Мусулман болуу менен Тоглук Тимур бүткүл Орто Азиядагы бийликке атаандашууга укук алган. 1360-1361 жылдары Тоглук Тимур Мавринахрга жортуул жасайт. Акыркы жортуулда моголдордун аскер күчү Сыр дарыяны кечип өтүп, Кундузга чейин жетишкен жана улуттук каршылыкка жолуккан эмес. Тоглук Тимур Самаркандка өзүнүн уулу Ильяс Кожону наместник кылып калтырып, өзү чоң олжо менен Моголстанга кайткан. Моголдор Мавринахрда талоончулук, каракчылык иштерин жасашкан. Аларга каршы элдик көтөрүлүштөр башталып, ага кээ бир жергиликтүү феодалдар да кошулушкан. Ильяс Кожонун абалы өтө оор болгон. 1364-жылы Тоглук Тимур курман болгон. Мавринахрдын аскерлеринин башында Хусейн жана Темир аттуу эмирлер турган. Темир учурунда Тоглук Тимурдан көп жакшылык көргөн. Ошон үчүн көтөрүлүшчүлөр тарабынан туткунга түшкөн Ильяс Кожону бошотуп, Моголстанга жөнөтүп жиберген. Ильяс Кожо Моголстандын ханы болгондон кийин атасынын тышкы саясатын улантып, Мавринахрды басып алууну чечет. 1365-жылы моголдор Мавринахрдын Эмир Темир башында турган аскери менен Ташкенттин жанында беттешет. Салгылаш учурунда катуу бороон нөшөрлөнгөн жаан башталат. Жоокерлер буйрукту укпай, көз ачырбаган жаандан улам бирин-бири ажыратпай ылайда кармашат. Акыры Эмир Темирдин аскерлери качып жөнөйт. Башаламан качып баратканда көпчүлүк кишилер ылайда тепселенип өлөт. Баткак салгылашуусу деп аталган бул салгылашууда 10 миңге жакын адам өлгөн. Жеңишке ээ болгон моголдор Самаркандка жакын келишип, аны курчоого алышкан. Эмирлер Темир жана Хусейн шаарды таштап качып кетишкен. Коргоосуз калган Самаркандтын калкы шаарды коргоону өз колуна алышат. Аны баскынчыларга багынууну каалабаган карапайым адамдар жетектеген. Коргоочуларга шаарга кирүүчү негизги жолдон башкасынын баарын казышып, айланта тосмолошкон. Моголдордун атчандары тар көчө менен жылып киргенде, аларга жебелер, таштар, таяктар мүндүрдөй жааган. Моголдор шаарды ала албай, көпчүлүк кишисинен ажыраган. Ошондон улам Ильяс Кожо аскерин Моголстанга алып кетүүгө мажбур болгон. Алар кеткенден кийин эмирлер Темир менен Хусейн Самаркандка келишип, өздөрүнүн бийликтерин чыңдаш үчүн шаарды коргоочулардын жетекчилерин өлтүрүшкөн. Ошентип жоону карапайым элдер жеңгени менен анын жемиштерин феодалдар пайдаланышкан. Ильяс Кожонун жеңилип келиши Моголстандын ири феодалдарынын нааразычылыгын күчөткөн. Дуглат уруусунун эмири Камараддин Ильяс Кожону үй бүлөсү менен өлтүрүп салат. Ошондон кийин Моголстанда узакка созулган ич-ара согуш башталып, мамлекет начарлаган. Моголдордун тез-тез кол салуусунан жана элдик кыймылдар мезгилинде Мавринахрда Темирлан чыккан. 14-15 кылымдарда Амир Тимур кеңири аймакты ээлеген мамлекет түзө алган. Ал 1336-жылы Барлас уруусунан чыккан Темирлан Шахрисябз аймагына жакын жерде төрөлгөн. Чыңгыз хандын тукумунан болгондуктан Темирлан хан титулун алган эмес. 1370-жылы Чыңгыз хандын тукумунан чыккан жесирге үйлөнүп, эмир титулун алып, Аму дарыя менен Сыр дарыянын аралыгындагы жерлерге ээлик кылган. Самаркандты өз ээлигинин борбору деп жарыялайт. Темирлан согуш жортуулун Самарканд менен Бухараны душмандардан кол салуусунан коргоо максатында Моголстандан баштаган. Амир Темир түштүктө Багдад, Хорезмге жеткен. Ошентип Амир Тимур кыска мөөнөттүн ичинде бүтүндөй Орто Азияны жана ага чектеш жаткан жерлерди басып алган. Иранга, Алтын Ордого, Индияга жасаган ийгиликтүү жортуулдары Түрк султаны Баязиттин аскерлеринин талкалоосу
Темирланды Зор империянын катаалуу үкүмдарына айланткан. Басылып алынган өлкөлөргө жана элдерге ырайымсыздык менен салынган салыктар аларды ого бетер мөңгүрөткөн. Темирлан төгөрөктүн төрт бурчунан мыкты кол өнөрчү усталарды алдырып келип, өзүнүн сүйүктүү калаасы Самаркандты кайрадан курдуруп, тез арада эле гүлдөгөн бай шаарга айландырган. Балдар, Темирландын Моголистанга болгон жортуулдарына кененирээк токтолуп өтөлү. 1371 жылы Амир Темур Моголистанга жортуул жасап Ысык көлгө чейин келет. Бирок бул аймактын элинин бир бөлүгү Иленин ары жагына баскынчылар жетиши кыйын болгон бийик тоолорго көчүп кетишкен. 1375 жылы Амир Темур Моголистанга Сайрам жана Талас аркылуу келет. Моголдордун эки негизги улустарынын башкаруучулары Камараддин жана Кажыбек мурунку каршылашып жүргөнүнө карабай, өздөрүнүн күчтөрүн бириктирип, баскынчыларга каршы соккурууну чечишкен. Бирок Темир монголдордун башкаруучуларын бириңдетип, талкалоону көздөгөн. Камараддиндин аскерлерин кубалап отуруп, алардын Иле өрөөнүндөгү урууларынын көп сандаган мал-мүлкүн олжолоп, Самаркандка жөнөтүшөт. Камараддиндин аскерлерин толук талкалоо Темирдин мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Баскынчылардын артка кайтып келе жатканда, Камараддиндин колу Ысык көлдүн жээгинде катуу сокку урган. Жинденген Амир Темир ошол эле жылы Камараддинди Кочкордо талкалоого үмүттөнүп кайра келет. Бирок көчмөндөр бул мезгилде Иртышка көчүп кетишкен. 1377-1379 жылдары Темир басып алуучулук жортуулдарын уланткан. Бул жолу ал Моголистандын аскерлерин талкалоого жетишкен. Калган каткандары дагы эле Иленин ары жагындагы Тарбагатайга катышкан. Темир бул жортуулда колго түшкөндөрдү миңдеп алып кетип, кулдукка сатып, көп болжоого ээ болгон. Ошондой болсо да Моголистандын элин толук багынта алган эмес. Андан кийинки жортуулдарда 10 жыйынтык берген эмес. Тыным бербеген жортуулдардан алсыраган моголдор Амир Темирге каршы союздаштарды издей башташат. 1380 жылы Алтын Ордонун ханы Токтомуш Моголистандын ээси Камараддин Теңир тоодогу бир катар улустардын башкаруучулары бириккен бирикме түзүлөт. Бирок алардын биригүүсүнөн эч майнап болгон эмес. 1389 жылы Амир Темир көп сандаган аскерлерин чогултуп, Моголистанга жазалоочу жүрүш жасоону чечкен. Ал көчмөн урууларды биротоло багынта албастыгын жакшы түшүнгөн. Ошондуктан жортуулдун негизги максаты жергиликтүү элдерди колдон келишинче талаптонуу. Миңдеген кулдарды кармап кетүү, Мавренахрдын аймагына бир катар урууларды зордоп көчүрүү болгон. Темирдин Моголистанга жасаган жортуулдарынын натыйжасында мурдагы күчтүү Дугулат, Чороз, Канглы жана башка монгол уруулары көп адамдарынан жана байлыктарынан ажыраган. Алтайга көчүп кеткендери да болгон. Борбордук теңир тоонун, Ысык көлдүн айланасы жана Иле дарыясынын өрөөнү элсиз калган. Моголистандын чыгыш тарабында Алтайда жана Жунгарияда жашаган кыргыздар акырындап бош калган жерлерди ээлеп көчүп келе баштаган жана Темирден талкаланган могол урууларынын калдыктарын бириктирип, баш ийдиргенге аракет кылышкан. Темирландын көзү өткөндөн кийин 15-кылымдын аяк ченинде Моголистандын аймагында эки саясий бирикме, эки мамлекет түзүлөт. Биринчиси Чыгыш Түркистанды ээлеген Юнус хандын негизги могол уруусу, экинчиси Түндүк Кыргызстанда жашаган, тактап айтканда, Камараддиндин уруусу. Аны кийин Ахмет хандын уулу Халил Султан башкарып калган. Ошол мезгилдин тарыхчылары аны кыргыз падышасы деп аташкан. Ахмет хандын учурунда кыргыз урууларынын башчыларынын колдоосу менен мамлекеттин кадыр-баркы бир топ жогорулаган. Ал калмактардын басып кирүүсүн токтотуп, Кашкарга бир нече басып алуучулук жортуулдарды жасап, Орто Азиядагы Мухаммед Шебанинин агрессивдүү иштерине каршылык көрсөткөн. Ахмет хандын жүргүзгөн ички жана тышкы саясатынын натыйжасында кыргыздар моголдор менен Шебанилердин агрессиясынын мизин кайтарып, Түркистан элдеринин ичинен саясий ролу бир топ өскөн. Бул мезгилде кыргыз уруулары бириге баштайт. Ошентип кыргыз элинин биротоло калыптануу мамлекеттүүлүк үчүн активдүү күрөшүүнүн доору башталган. Бул мезгилдеги кыргыздар жөнүндө маалыматты Моголистандагы көрүнүктүү Дугулат уруусунан чыккан. Индияда улуу моголдор өлкөсүн негиздеген Захираддин Бабурдун бөлөсү 1499-1551 жылдары жашап өткөн Мухаммед Хайдардын бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган тарихи Рашидия аттуу эмгегинен алсак болот.
Мухаммед Хайдар кыргыздарды Моголистандын Токой арстандары жана кыргыздардын айынан Моголистанда моголдордон бир да жан калбай калды деп белгилеп өткөн. Эмесе балдар бүгүнкү алган билимибизди текшерип, сабакты бышыктап алалы. Балдар бүгүнкү темага тиешелүү инсандардын аттарын, мамлекеттин атын чайнборддон тапкыла. Балдар силер таап бүтсөңөр, анда туура жоона көңүлүңөрдү бургула. Хайду, Хайдар, Чыңгыз хандын ордуна келген Угедей, Моголистандагы көрүнүктүү адамдардын бири Пулатчы, Моголистандын хандарынын бири Ахмет. Азаматсыңар балдар, сабакты жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабакта тарыхка из калтырган Чыңгыз хандын мыкты саясий ишмердүүлүгүнүн аркасында монголдордун башын бириктиргенден тышкары көптөгөн элдерди каратып, империя түзө алганына күбө болдуңар. Чыңгыз хандын урпактарынын ичинен Чагатай улусунда түзүлгөн Хайдунун мамлекети башка монгол мамлекеттеринен айырмаланып, цивилизацияга умтулганын аныктадыңар. Амир Темирдин жортуулдары тууралуу маалымат алуу менен кыргыздардын Моголистандагы саясий иштерге таасирин тийгизип турушканын билдиңер. Эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.